Менин кайрылуум тиги мен колдогон Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевке. Жанагы биздин немеде эл өкүлдөрү бир мыйзамды сунуштап атышпайбы? Жанагы милицияларды видеого тартканга болбойт деп. Видеого тартса штраф анан 7 сутка дейби, 3 сутка дейби камалат анан тийбүү деп. Бул менимче ушуга мен көптөн бери эле айтып чыгайын деп унутуп калам, паста эсиме чыгып кетет. Азыр отуруп эстеп атканда бир кайрылуу жасап коелучу. Бул туура эмес мыйзам. Такыр туура эмес мыйзам. Бул мыйзам точно силерге каршы мыйзам. Атайлап эле сунушталган силерге каршы эле мыйзам деп ойлойм. Анткени милицияны сен видеого кантип тартпай коесуң? Милицияны видеого тартыш керек болуп калат. Тартыш керек, бул мыйзамды тыюу салбаш керек. Анткени адам карапайым эл өзүн только видео менен эле коргобосо башка коргой албайт. Мыйзам менен да коргой албайт. Анткени если бул мыйзам күчкө кире турган болсо, видеого тарткан болбойт деп. Анда беспредел башталат. Анда эл точно көтөрүлөт. Анткени укуктар тебеленет, каалаганын кыла башташат. Канча деген адамдар камалып да кетиши мүмкүн да. Албетте бар жанагы атайлап эле тартып алып эле провокация кылгандар бар, бирок өзүнүн укугун коргогон учурлар да көп. Жөнөкөй карапайым жарандар, жөнөкөй эле адамдар мыйзамды билбеген, например, өз укугун коргой албагандар айласыздан видео менен коргойт өзүн. Ошон үчүн буга тыюу салбаш керек. Буга көзөмөлдөп бул нерсени, ушул мыйзамды вообще жокко чыгарып салыш керек. Экинчи көтөрүлгүсүз кылыш керек. Бул мыйзамды вообще мындай көтөрүп чыкпагандай кылыш керек. Анткени бул туура эмес мыйзам. Ошол мен айтарым. Бул менин кайрылуум Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевке. Көзөмөлдөп койгула ушул маселе боюнча. Анткени бул маселе элди көтөрөт. 100% гарантия элди көтөрөт. Потому что бул туура эмес.